Рахмат сага балам, айланып кетейин. Мен ушу машинеге жетпей канча мечтай тетип жүрдүм эле фитозаврга. Өп коеюн. Топтоп болуп туруп, анан акырын Кыргызстанды кастайт. Жакса лайк баскыла, жакпаса дизлайк баскыла. Баарына даярбыз. Assalamu alaikum. Достор, кандайсыңар? Бүгүн болсо көптөн көп күткөн автоунаабызды алганы жолго чыгып атабыз буюрса. Эң жөнөкөй нерсе негизи 2-3 түрү бар экен. Машина алгандын. Биринчиси болсо машина алыш үчүн ушу жакта жергиликтүү жашаган жанагы кишилерден барып телефон чалып, алардан машинаны алса болот экен. Экинчи түрү болсо жанагы атайын машина саткан компаниялардан жана auto sales деп коет экен. Биякта машина саткан жерлерге барып, ошол жак менен сүйлөшүп, машинаны көрүп, аны алса болот экен. Үчүнчүсү болсо бул баягы ошол жанагы мисалы Honda, Toyota же болбосо Kia деген машинелердин саткан жерлер бар го. Ошол жака барат экенсиң. Жаңы мисалы 2019, 2020 чыккан жаңы машинелерди, болбосо 2018 жылкы машина жылына жараша да баасы жанагы лизинг деп коет экен, арендага алып, айына мисалы деген $120, $100, ар кандай экен да машинеге жараша. Ошого жараша алып жыргап жапжаңы машинаны айдап жүрөт экенсиң. Бирок ал үчүн документтер керек экен, иштеген жериң керек экен, иштеген жериңен контра зарплатаң жөнүндө тууралуу маалыматтарды, справкаларды көтөрүп алып барып, анан ошону договорго кол коюп, мисалы 1 жылга айдайм бул машинаны же 2 жылга айдайм деп анан алат экенсиң. Бирок ошо биздин же менин келинчегимдин андай жумушу жок болгончо, биз жаңы эле келгенибиз үчүн бизге андай берилбейт экен. Ошондо бизде эки эле мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биринчиси болсо машинени барып биз частное лицо деп коет, өз кишиден барып сатып алабыз. Экинчиси болсо жанагы sales, auto sales, машина саткан атайын компаниялардан барып алабыз да. Эми мындай эки түрү бар экен, бирок коркунучу жактары да бар экен, жакшы жагы да бар экен да. Бир жеке кишиден ала турган болсок, ал арзан экен. Бирок эч качан билбейт экенсиң, мисалы Кыргызстандан топтоп келген акчаңды бир болбогон бузук машинаны алып кыйналып жүрүп калышың ыктымал экен. Ошон үчүн биз андай кылгыбыз келген жок. Ошондуктан биз болсо AMS Sales деген ошо Северный Каролинада Райли шаарындагы AMS Sales деген компанияга баратам азыр. Ошол жака барам. Ошол жактагы Алекс деген ошо сатуучу бала менен сүйлөшүп койдум. Көптөгөн машинелерди тандадым. Семейный машина деп ала турган болуп атабыз. Бирок семейный машинелерди көрдүм. Биз ала турган баага келчүдөй эмес. Анткени дегенде мисалы мен машинени негизи 4000 чейин карап аткам. $4000 чейин деп. Башында такыр оюмда $500 алып, $1000 эле алып койсом деп аткам. Анткени Америкада арзан машинелерди окучумун да. Бирок бияка келип карасак, $500, $1000, $1500, $2000 деген машинелер өтө начар абалдагы машинелер экен. Көбү пробег чоң, көп айдалган, сырты жалтырайт, бирок ичи калдырак дегендей. 1-2 машинени көрдүм. Жанагы Toyota Sienna деген машинаны алсамбы дегем. Ал болбой калса Honda Odyssey 3,5 куб ошол машинаны алсам деген, бирок өкө тең мага жаккан жок. Көбүнчө бул машинелер болушунча кыйнап айдаган машинелер болот экен. Анткени элдин көбү ушул машинелерди жакшы көрүп алышат экен. Анан ушул машинеге албай эле ушул экономдуу майды аз ичкен, бирок ошол эле убакта батыраак жүргөн, ошол эле убакта ичи кенен сыяктуу машинелерди издедим. Бирок баягы Кыргызстанда Toyota Camry абдан бул популярдуу машина болгончо ошол Toyota Camry'ни алсамбы деп аябай кыялдандым да чындыгында. Алса жакшы айдап, мен деле ушуну айдап көрөйүн деп. Бирок Toyota Camry'нин көбү чарчап калган экен. Биз ала турган бюджетке туура келген жок. Ошондуктан Honda Fit деген машинени алганы баратам. Буюрса барып машинени алып атканда ошол видеону дагы силерге
ушул видеого кошуп коем. Эмесе кеттик. Ушундай бир туугандар, ушундай машинени алдык. Буюрса Honda Fit 2010 жылкы, объем 1.5, коробка автомат, 5-ступка. Айдап көрдүм. Бүт бар аябай сонун экен. Акчасын төлөп койдум. Дөңгөлөктөрүнөн бери таптаза, жапжаңы дөңгөлөктөр. Жакты. Баасы 5700-кө бүт бар, баасы 5700 болду. Пробег канча эле? Пробег 135 000 миль. Кут болсун машина. Рахмат. Сен капотун ачып салдың го? Астын ачтым. Атайын ачтың ба? Биздин көрөрмандарга машинени көргөзүп коелу деп. Кичине кымбатыраак болуп калды. Барганда деген жанакы ошол Auto Sales'тын ошо машина саткан компания өзүнүн дагы бааларын кошот экен. 5900 деди да. Өлө кымбат мен үчүн чоң акча болду. Анткени дегенде бюджетти мынчалык чойсо, андан кийинки убакытта коронавирустун убагында ким кандай болот, кайсыга чейин созулат, ушул абал жашоого дагы калтыра турган, квартирага да калтыра турган акчанын дагы кирип кеттим да, чын айтканда. Негизи биз ала турган баа $3000-4000 чейин. Ар кандай машиненин эмесине жараша, өзүнүн ал акыбалына жараша, машиненин состояниясына жараша болот экен. Бирок бул машиненин состояниясы эч жери сүзүлбөптүр. Бардык жери жакшы экен. Ошон анын үстүндө деген эмеси болгондуктан 5700 болду. Конечно, өткөн ишке өкүнбөш керек. Алдык. Ар дайым ушундай боло берет экен адамдар. Арзан алсаң, жаманын алып алдымбы деп ойлойт экенсиң, кымбат алсаң, кымбат алып алдымбы деп ойлойт экенсиң. Могу компаниядан алдык. AMS Sales Inc деген компаниядан алдык. Ушундай убактылуу номер берилет экен. Бирок номер бул артына эле чапталат экен, астына чапталбайт экен. Асты Бузулуп калса ремонт канча экен? Бузулуп калса ремонт абдан кымбат экен. Негизи биякта машинелер, мисалы деген арзанга карап эле, өтө бир начар машинени алып калсаңар, анын бир бузулуп калса, мисалы көчөдө хайвей деп коет экен, булардын биздин объяснойго окшош да, чоң бирок. Аякка калчу болсоң, машинеңди сүйрөтүп келип, анан оңдотконуң ушу $1000 тегереги болуп кетет экен да. Мен ушу тааныштар биякта тааныш байкелерден уктум. Ошондуктан колдон келсе жакшыраак машина алганга аракет кылгыла. Машинени биз алып атканда дөңгөлөгүнө сөзсүз түрдө карагыла. Дөңгөлөктөр биякта кымбат. Кыргызстандагыдай барып тиги 200-300 сомго, 500 сомго дөңгөлөк сатып ала албайсыңар. Дөңгөлөк обязательно карашкыла. Алып атканда жаңы дөңгөлөк болсо, караш керек. Жаңы дөңгөлөк болсо жакшы. Бул машинеде ошо жаңы дөңгөлөк деп алдым да атайын. Анткени дөңгөлөк алсаң эле өзү эле $150 ушундай болот. Америкага келе тургандар болсо, анан Америкада кантип машина алыш керек болсо, кандай кылып издеш керек болсо, мен бардык ссылкаларын кайсы сайттан, веб-сайттан издеш керек, кандай иш керек. Мен башка сайттарды билбейм, бирок Северный Каролина, Раллиден кантип издеш керек, аны ушул видеонун ылдый жагына ссылкаларын жазып коем. Дагы бир айта турган нерсе, машинелер биякта, кишилер Северный, Американын жашоочулары көп майды
экономдобойт экен да. Майга карашпайт экен. Мынча биз Кыргызстанда эмете беребиз го. Мынча литрга куйсак мынчага жетет. Анан барып алып 2 литр куюп, 5 литр куюп, бияка жетип келели. Анан жумасына мынча литр куюп атабыз деп биз эсептей беребиз го. Биякта эсептешпейт экен. Анткени бизге салыштырмалуу бүт баары салыштырмалуу да. Бияктын айлыгына салыштырмалуу бензиндин баасы өтө эле арзан. Эми мындайча айтканда 1 галлон 1.78 $1 78 же 1.80 экен да, ушундай доллар экен. Аны мен канча болот точно айта албайм азыр так. Бирок мен эсептешим боюнча бир 32 сом болуш керек да, ошо 32 сом. Андан кийин номер 1 айдан кийин келди. Ушу номер ушундай болот экен. Канча доллар төлөдүң? Буга да өзүнчө төлөдүм. Жок, буга төлөгөн жокмун. Төлөдүм. Жок, бул өзүнө төлөгөн жокмун. Өзү келди, бирок могу мындай эмеси бар экен, кичинекей могу наклейка турбайбы? Ошол 1 жылга төлөйт экенсиң, $98 төлөдүм кайра. 1 жылга. То есть 1 жыл айдап жүрө алганга төлөйт экенсиң. Налог экен да, бул машинанын налогу экен. Налогду төлөгөндө ошол жака жазылат экен мону. Эгерде мунуң жок болсо, полиция кармаса, кыскасы милиция байкелетет экен да. Анан муну жакшылап бекитип койдум. Бияга бекилбей эле койсун. Бирок эң кызыктуусу артында эле бар экен. Астыга бербейт экен, астына. Объему 1,5 7 литр чыгат, 7. Америкада мындай да туугандар жаңы келип атабыз. Бизге деген бардык жактан экономтеш керек биз азырчы. Мен мунун ордуна жаңы Chevrolet чыкты, Jeep. Мындай отурсам да абдан удобный, аябай сонун машина экен, бирок асты жагы кичине чиригенсип калыптыр, ошондон качып койдум да. Аны деле алса болмок негизичи. Же болбосо кичине күтүп чыдап деле башка жактан алсам болмок, бирок мен биринчи машина болгондуктан жөө жүрүп, мындай мен башка вариантым калган жок да. Мен башка тиги жанагы аукциондордон алып жүргөн үчүн жүрүш үчүн машина керек да, андай мен болгон жок. Ошон үчүн биринчи машинаны мындай эле жерден алдым. Анан бул жакка келип атканда эмнеге алган жокмун берки машинаны? Анткени дегенде объем 3,5, бияктын көп эле объемдору чоң экен. Анан мындай да, бензин арзан, билинбей эле айдап жүрө бересиң деп айтышы ыктымал кээ бирөөчү. Ооба. Бир айда мисалы деген башка машина менен 4 жолу заправкага барсаң, анткени биякта көп жүрөсүң. Муну менен 2 жолу барам. Айырмасы бар да. $5 болобу, $10, $20-30 экономтетип атырып, аны үйүмө, балдарыма кетирген моңда. Ошон үчүн тайтл деген бар экен го, ал тайтл деген эмне экен? Короче, тайтл деген сөз бул деген машинанын документи. Мен тайтлымды үйгө алып койдум го дейм, Страховка, тайтл. Кыскасы страховка. Полный канча кетти ошондо? Ой, страховка деген, страховка $100 төлөйм. Страховка жок, айдагanga болбойт да? Страховка жок, айдагanga болбойт. Ошо тайтл деген ошо жана 90 регистрация кылганда эле келет. Ал немеде машинанын документи тайтл деп коет. Андан тышкары момундай регистрационный номер, State of North Carolina registration card деп коет, жанагы артында турган, ушундай берет. Ошол болду. Калганы только иштеш керек. Ушу алган дөтүнү колдонуш керек. Жашоону Кудай таалам берген, жашоону ырахаттанып жашаш керек. Болду. Башка эчтекен кереги жок. Азырынча жакшы калгыла, бирок дагы деле тарттырабыз. Бул биз үчүн, өзү үчүн тартабыз. Сиздер да көргүлө. Жакса лайк баскыла, жакпаса дизлайк баскыла. Баарына даярбыз. Рахмат сага балам, айланып кетейин. Мен ушу машинеге жетпей канча мечтайт этип жүрдүм эле фитозаврга. Өп коеюн. Алдаба. О, Lexus айдасаң элдин баары ойлоп калат экен. Ой, бул бай экен депчи. А биякта Lexus эмес тим эле. Самолет алып утсаң. Андан башкасын айдасаң да элдин башы да урбайт. Ой. Зачем? Экономить этип коюп, кыбырап, жолдун гана чекеси менен жүрө бериш керек. Акчабызды топтоп алып туруп, анан акырын Кыргызстанды кастайк. Ошол баргы чакты карып каласың да. Ошол план ошондой. Анан билбейм, тиги келинчегим башка нерсени башка пландап жүрүп койбосо эле кетпейм деп. Жүрүп кеттик Кыргызстанга. Жок, кетпей эле колчу, жаным кетпей эле колчу. Кой, мен кетем деп атпадым беле. Кыргызстан биздин жерибиз, ай. Кыргызстанга барып бөлүктүрүш керекпиз.
Аяққа барып жашаш керекпиз. Бияктан алып кеткен акчабызды Кыргызстанга алып кетиш керекпиз. Жаным мен биякта деле балдарыбыздын баары биякта күйөөгө тийип тиги үйлөнүп калбады. Барбай эле койбойлу десе, власттын баарын теге келинчекке берип уже калчылдап. Кудай сактасын.